ГШК Орозайым Нарматованын жогорку билими тууралуу дипломун карайт. Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн 20 январда жыйын куруп, анда жогорку кеңештин Бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаты Орозайым Нарматованын жогорку билими тууралуу дипломуна байланыштуу жагдай талкууланат. Жыйындын жүрүшүндө Билим берүү жана Илим министрлиги менен УКМКнын депутаттык билими боюнча документтерди маалыматы угулат деп айтылат БШКнын жыйынынын күн тартибинде. Эске салсак, буга чейин УКМК Жалал-Абад мамлекеттик университетинин жооптуу кызматкерлерине Орозайым Нарматованы аталган окуу жайга мыйзамсыз кабыл алуу фактысы боюнча кылмыш ишин козгогон. Бишкектеги Азия Мол соода борбору курчоого алынды. Ленин райондук милициясынын маалыматына караганда, саат 15:31де соода борбордун ичине бомба коюлганы тууралуу анонимдүү чалы түшкөн. Жерине ыкчам топ жөнөп кеткен. Жарандардын коопсуздугун сактоо максатында имарат курчоого алынып, ичиндеги адамдар эвакуацияланды. Жерине УКМКнын да кызматкерлери келди деп айтылат маалыматта. Учурда издөө жана текшерүү иштери жүрүп жатат. Милиция кийинчерээк толук маалымат берүүнү убадалады. Иран Ислам Республикасынын президенти Ибрахим Раиси 19 январда Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин менен жолугушуу үчүн 2 күндүк иш сапары менен Москвага келди. Путин менен болгон сүйлөшүү учурунда намаз убактысы болуп калгандыктан Раиси Кремлде намаз окуган. Андан ары эки өлкө башчысы АКШга каршы чогуу күрөшүү жана эки тараптуу кызматташтыкты талкуулоого киришкен. Табалды Тилаев транспорт жана коммуникациялар министринин орун басары болуп тайындалды. Тиешелүү буйрукка министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгон. Министрликтин басма сөз кызматынан билдиришкендей, бүгүн Тилаевди министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Азиз Алиев эмгек жааматына тааныштырды. Исмат Бекжанов, Дахан Мадумаров айтып жатат. Мен тажиктерге берген жер боюнча 13 жыл болду. Буга чейин бир дагы бийлик бул маселени көтөргөн эмес. Эки дос келип алып көтөрүп жатат деп. Адахан Кимсанбаевич, эки дос көтөргөн жок. Азыр заман башка, жаңы баш мыйзам, жаңы башкаруу системасы, жаңы мыйзамдар ушундай талап коюп жатат. Мурда болсо, сиге окшоп ким ачуу кыйкырык кылып чыкса эле, ии кокуй, тийбейли, тарапташтары көтөрүлүп чыкпасын деп коркушчу. Азыр кимди коркутасыңар? Мыйзамдардыбы? Мыйзамдар коркпойт силерден, бийликтегилер деле коркпойт. Мыйзам иштеп жатат. Мыйзам чегинде жоопко тартыласыз. Адахан Кимсанбаевич, тарапташтарыңызга айтарым. Кызчу жериңерди кысып тынч олтургула. Мамлекетке чыккынчылык кылган айбанды колдоп чыксаңар, силер да чыккынчысыңар. Ар бириңерди жоопко тартыш керек деп соц тармактын активдүү колдонуучусу, жарандык активист Исмат Бекжанов жазып чыкты. Мадумаров ошол жерди берип койгон болсо ошол убагында мындай болуп атат да, ал коопсуздук кеңешинин төрагасы болуп атпады беле. Менин оюм боюнча, мен ушуну азыр ушундай айтат элем, ошол кеңешти кооптуу кеңеш болуптур да. Ошо кыргыз эл үчүн аябай кооптуу кеңеш болгон экен. Ошо кооптуу кеңештин ишин терстириш керек экен. Себеби бул кызматтык абалдан пайдаланылды деп эле айтсак болот. Жөн эле мындай эле бир эле адам берип коюп турганы. Керек болсо ар бир кыргыздын жараны менен кеңешиш керек болчу. Ошол жер анткени биздин ата-бабаларыбыз ошол үчүн кан жанын берип, ошол 1 метр жер үчүн ошол жанын берип бизге алып берген жерлер да. Муну мындайча айтканда кызматтык абалдан жалгыз эле пайдаланды десе болот да. Эми бир кезде ушундай эле болуп калбады эле, өзүмдү өзүм билем, өтүгүмдү тергилем деп. Керек болсо бүт тиги жогорку кеңеште ар кайсы фракциялар жумуштарды, айыл өкмөттөрүн бөлүштүрүп алчу эмес беле. Министр МВД тиги зам министрди жумуштан бошотсо, мен сага баш ийбейм, мен өзүм фракцияда атам бар, мен ошол койгон дегендей элечи. Анан убагында ушул бийлик ушул бойдон калат, баарыбыз түшпөс хан болдук деген да. Кудайды элди эске алган жок да. Ошол элдин назарынан калып, Кудай таалам азыр ушундай кылып айландырып отуруп, мына башына келип атат. Ушуну бул бардыгына сабак болуш керек. Билбейт, көрбөйт деп, көрбөйт деп уур кылба, укпайт деп ушак айтпа деген ушулда. Азыр 40 жылда эмес, мынакей 40 күндө билине турган болуп калды азыр. Кыңыр иштин баарычы. Ошон үчүн муну жана карапайым эл ошол жерде эл туура айтып атат. Анткени ошолор чоңой ошол жерде өскөн да. Ошолор ата теги ошол жерде мал жайган, ошол жерден өткөн, ошолор билет анан. Ошол
ошол жердин жашаган элин да калпычы кылып аткандан кийин буларга не деп айтса болот билбейм да. Мына мисалы үчүн бизде момундай бир түшүнүк бар да, жана уруучулук деген бар да, же жердешчилик деген. Биз ошону шайлоодо анан же болбосо коррупция кылып камалып калса, ошондо эле пайдаланып калышты да, Кокуй биздин баланы камап койду, Кокуй биздин жердеш экен деп ал күнөө кетирип атса дагы ошондой да. Биз ошо коопсуздук кеңеши болобу, улуттук кеңеш болобу, улуттук коопсуздук болобу, ошол жерге мурун биздин ата бабалар кандайчы эле ата тегин тактап, бул ким? Бул кайдан келген? А мүмкүн ошол коопсуздук кеңешине убагында шпиондор кирип алганбы, кайдан билебиз? Мисалы үчүн, бирөөнүн атайын тапшырмасы менен кылганбы? Кандай акысы бар? 1 метр жерди азыр, агыро туган 1 метр жерди бирөөнүн талашып көрчү азыр. Азыр Кыргызстанда жашап турганда бербейт да, мисалы үчүн. А тигилерге деген чоң кызматтагы улуттук жанагындай коопсуздук кеңешинин төрагасы протокол менен кылып берип атса, алар ошону документ кылып кармай берет эми. Анан мен учурдан пайдаланып айта кетейин, учурда Каркыра боюнча, дагы көптөгөн жерлер боюнча кол коюп бергендер бүт бардыгы мына кайрадан парламентке келип атышат ошолорду элечи. Ошолорду дагы кеч боло электе азыртадан ушу мадымарка кошуп тыкыр ошолорго иш козготуш керек. Ошолордун ишин караш керек. Эмнеге үчүн кол коюп берген? Алардын баарын элдик саткын деш керек да. Эл бузарлар элди кыргыз элин саткан деп, мындайча айтканда ошо Мадымаров ошолордун башчысы болот да. Бул мындайча айтканда бул акылга сыйбаган нерсе да. Сен үйүңө кирип алып, кайра сенден аренда алдым дегендей эле кеп да, мындайча айтканда. А ошол нерсени, ошондой схеманы атайлап кеңешип туруп жазалган нерсе бул. Бул сокур калыска барса деле, мындай 5-класстын баласы деле мындай аң сезими кичине жетилип калган нерсе, ушул эле нерсени айтат. Анткени буга көп деле мээнин кереги жок да. Анткени өзүңдүн жериңе өзүң кантип аренда беришиң керек. Ошон үчүн азыр элдик бийликти эмне болсо дагы сактап турушубуз керек. Мына акырындык менен оңолуп келатат. Мен ушу өзүм ошо шайлоого чыкканда айттым эле, мына депутаттарды кыскартып, айлыктарын кыскартып, 60 депутат баккыча 600 кыргызды багат экенбиз деп. Ошол нерселердин баары болуп келатат. Керек болсо бизге керек болсо бир 44 эле депутат жеткидей болот экен да. Мына көргөзүп койбоду. Анча-мынча оппозиция болгондор ушу Казакстанга барып өзүбүздүн милдетибизди жанагы жазылган өзүбүздүн келишимди аткарып коелу десе, ошол жерде бир чоң бир маселе чыгарышып, эмнени гана кылышкан жок. Ошон үчүн биз ошо элдик бийликти гана бекем сактап калышыбыз керек. Эгерде мындан кете турган болсок, анда бүттү, биздин келечегибиз кайра туман болот.